Hazreti Ayub aleyhisselam jönünde bilesizler. Allah Taala Kur'an'da aytkan paygambarlardan içinde Hazreti Ayub aleyhisselam degen paygambar ötüt. Siraga kele turgan bolsok, Hazreti Ayub aleyhisselam oşol paygambarlardan içinen öte bir oğru menen sınalgan paygambarlardan katarında bol eseptilet. Ayub aleyhisselam Allah'ın kalası menen bul dünyada öte bir bardarlık menen yaşagan eken. Эми Сирада ар ким алымдар эсинде изилдеп жазышкан, бирок ошол Айып алейхисаламдын 14 баласы болгон экен. Жана бардарчылыкта жашаптыр. Ошол замандын бардарчылыгында жашаган экен. Кою, мал мүлкүсү, баягы эмелери бар экен. Ошондон Аллах Тааланын каалоосу менен бул дүйнөдө бар жакшылыктар менен жашаган экен. Бирок ошол эле мезгилде дават иллаллахты Алла тарапка чакыруусун эч качан токтоткон эмес экен. Адамдарга дайыма ушул Алланын жалгыздыгын, пайгамбарлардын окуяларын, мурункуларды адамдарга дайыма мындай шык берип, адамдарга ыйман жолуна чакырып жүргөн экен. Алланын каалоосу менен 80ге чыккан мезгилинде бир күнү шайтан алейхи лаана Аллах Таала айтат: "Ey Allah'ım, senin pendelerin arasından bir pende var. Sen аны дайыма мактайсың. Бирок ал колунда бар болгон себебинен окатка, баягы убактысы деле коротпой эле мал мүлктү, бала бакыралуу, аялдуу дегендей өзүнүн ушундай бир жашоосунда баардык жакшылыктарга тунуп жашап жүрөт. Ошонун себебинен сенин даватыңды кылып жүрөт. Алла Таала Айып алейхисаламдын ушундай бир өзүнө жаккан пендесini катары билет да. Кийин шайтан алейхилана айтат экен: "Мейли, сен мунун бала бакырасынын өмүрүн, мунун бийлигин, байлыгын бүткүл сага эмесин сен башкаргын" дейт экен. Рызкысын сага бердим, сен башкар. Айып алейхисаламдын жанына шайтан алейхилана келип: "Ey Айып, сен бул ишиңди токтот. Адамдарды жакшылыкка чакырганыңды токтот" дегенде Айып алейхисалам айтат экен: "Жок" дейт. "Мен буну токтотпойм" дейт экен. "Эч качан токтотпойм. Бул дайыма муну кыла берем." Ошентип Айып алейхисалам даватын кылып аткан мезгилде шайтан келип айтат экен: "Ey, сенин бала бакыраң, сенин байлыгың баары мага берилди" дейт экен. "Жок. Ошонун баардыгын курбан кылдым" дейт экен. Ошондон кийин биринчиси шайтан мындай бир моментте үйлөгөндө баягынын 14 баласы дең Алланын каалоосу менен өлүп калды дейт да. Шайтан дагы бир нерсе кылыш үчүн Алланын өкүмүнө муктаж. Унутпашыбыз керек ушуну. Шайтан да жөн эле азгыра бербейт. Кимге азгырык келген болсо, кимге жашоосунда бир кандай бир нерсе келген болсо, Алланын гана каалоосу менен ошол адамга келет. Оору да ошондой. Алланын бир аскери десе, кээ бир динди түшүнбөгөн адамдар: "Булар мына молдолор бул вирусту да Алланын аскери деп чыккыштыр" кээ бир. Жок, унутпаңыздар, субханалла. Жандуу дагы, жансыздын дагы ээси Аллах. Ал эми ээси кожоюну каалаган убакта каалаган жака жибере алат. Шамал да Алланын каалоосу менен болот. Туура эгерде физикага же болбосо бир табигый табияттан болгон жаратылыш мындай эмесин карай турган болсо, айтышыбыз мүмкүн: жердин айлануусу боюнча карап көрсөк 365 күндө күндө айланып бүтөт. Ал эми күн болсо, жер болсо өзү 24 саатта бир айлануусун кылат. Жердин спутниги, ай дешибиз мүмкүн. Алла Таала Кур'анда муну айтып койгон, мындай айтыш демеси жок. Бүткүл нерсе кандай болгон күндө дагы адам айтышы мүмкүн: "Могул закон менен, могул закон менен ушинтип физикалык жак менен айланып атат, момунтип шамал болот", туура. Бирок ошонун баардыгын башталышын жараткан Аллах. Ошол Аллахтын коюп койгон тартиби менен бүткүл нерсе айланып, бүткүл нерсе ордун таап атат экен. Бул дүйнөдө ушул эле нерсе, андан башкача нерсе эмес. Ошентип экен Алланын каалоосу менен биринчи 14 баласын алды.
Ayып алейхисалам өзүнүн баягы дааватын токтотподу. Акырында ушунча нерсе болду, анын бүткүл мал мүлкүнүн баарын үйлөп салды шайтан. Бүт кедейликке чыгып. Акырында не деди? Көрдү ал байлыгы дагы, анын бала бакырасы дагы, анын аялдары дагы бүт бардыгы тең жок болуп калганда, эми шайтан алейхилан эмне деди? Аллахым деди. Бул сенин пендеңдин ден соолугу бар деди. Ал эми пайгамбарларга билесиңер, 7 кишинин күчү болот. Пайгамбарларга өзгөчө. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам дагы 7 кишинин күчү бар эле деп айтат, алымдар. Хадистерде да ошондой. Аларга ушундай күч берилет. Эмне үчүн дегенде, вахий деген нерсе, Алладан келген аянды күтүп алуу үчүн адамга аны жөнөкөй адам көтөрө албайт экен. Кээ бир адамдар жөнө түшүндө бир аян болгон түш көрүп коюп жыгылып өлүп калгандар бар, билесиңерби? Биз жөнөкөй адамдар керек болсо түштөгү болгон аянды да көтөрө албайбыз. Жинди болуп кетиши мүмкүн. Мен касиеттүү киши экенмин деп канчасы көз ачык болуп кеткендер бар. Бир кичинекей бир аянды, түшүңдө көргөн аянды көтөрө албайсың. Анан кийин Алла Таала айтты, муну ден соолугу да сага деди. Шайтан алейхилан келди дагы баягы Айыпка үйлөгөндө, Айып алейхисаламга үйлөгөндө, анын денесинин бардыгы тең ушундай жарага эме болду. Сирада ушундай айтылат экен, анын денеси ушунчалык эме болгондон дейт да, ушул ар жагында этинин ас жагында сөөгү да көрүнүп калган дейт да. Ушунчалык даражада субханалла эмне болуп кеткен, денеси чирип кеткен дейт да. Анын сасыктыгынан ушундай нерсени адамдар аны сыртка чыгардагы айылдын четине чыгарып салышты. Адамдар айтышты, муну Айыпту эмне өзүнүн Кудайы унутуп койду дешти. Чынында карасаң, бүт көчөгүн эле бардарчылык жашаган, бүт нерсе сонун болгон адам эле бүгүн эле субханалла көчөгө түртүлүп калган болсо, эч нерсеси калбай калган болсо, аны эмне деп айтышың керек болот? Биз деле ошондой айтабыз го. Мисалы, кээ бир адамдар көчөгүн эле укмуш, 570 менен бүткүл нерсеси бар, ушундай бүт карасаң чекесинен кылып жүргөн адамды биз кээ бир адамдар эмне болот? Ушундай баягындай десең жок болуп калат. Бир эле күндө, бир эле секундта жок болуп калат. Ошондой адамдар айтат, муну бул Кудайдын каргышына калды дейбиз. Көчөгүн ушундай кылганда биз анын кемчиликтерин айтып баштайбыз туурабы? Ал эми пайгамбарды ушинтип атсачы. Алланын пайгамбарына ушундай бир сыноо келип атса эмне кыласың? Эмне деп айтат адамдар? Муну Кудай унутту деп айтат да туурабы? Ошентип отуруп субханалла аны сыртка чыгарып коюшту. Ушундай жыты дагы Айып алейхисаламдан чыккан жыт дагы бир өзгөчө сасык болду да. Адамдар көтөрө албай калышты. Айтышты ушундай кетип бараткан жолду да өзгөртүштү. Бу жакта Айып бар, анын сасыгына чыдабайбыз деди. Бир күнү Айып алейхисаламдын бир аялы эмне деди дейт? Айып деди. Аллахтан сурасаңчы, ушу оордан кутулушун сурачы Алладан. Сен көчөгүн эле ушундай элең, ушундай эле. Эми Айып алейхисалам жөнтүр деди. Сен каяктан нерсени айтып атасың мага? Бул да болсо Аллахым иншалла жеңилчилиги мага сөзсүз келет деп Алладан ушул нерсени болду. Анан бир күнү Айып алейхисалам аялы өзүнүн чачын, ушундай бир сонун бир чачы бар экен, ошол чачын кесип туруп, эмне кылды? Чачын кесип туруп, баягыны сатып туруп нан алып келгенде анан Айып алейхисалам ошол мезгилде аны Аллах айтты деди. Аллахым, бул оору сенден келди деди. Менин күнөөм себеп деди. Карасаң, бул пайгамбар заданыкы. Биз айтпакпыз, Алла куткарчы ушундан. Айтып аткан, Алла, бул сенден келген оору. Эми бул менин күнөөм себептүү болду, Аллахым. Эми мени кечир. Аллах Таалага бир сөз тийгизген жок, оорусу жөнүндө айткан жок. Алла Таала ошол замат субханалла шайтанга айтты. Көрдүңбү деди, мени пендемди. Көрдүңбү мени пендемди? Сен анын байлыгын алдың, ден соолугун алдың, аялдарын алдың, балдарын алдың, дүйнөсүн алдың. Бирок бул мени пендем. Мага бир да жолу наала, мага бир наалып койгон жок. Бир да жолу өзүнүн субханалла ушу оорусу жөнүндө бир да жолу сөз кайткан жок. Ошол мезде 80 экен. Кээ бир алымдар айтат, субхан, ошол оору 8 жыл болду дейт. Кээ бир алымдар 7 жыл болду. 7 жыл, 7 ай, 7 күн дегендер дагы бар. Бирок Аллахын жакшысын Алла билет. Бирок ошол Айып деген пайгамбар
Алланын каалоосу менен ушунча кыйноо көрдү, бирок Алла Таалагдан үмүтүн үзгөн жок дейт. Ошонун себебинен Алла Таала ага анын этинин ордуна, айттым го башында, этинин ар жагына сөөгү көрүнүп калган эле да. Дагы бир риваятта субханалла, анын денесине түшүп калган бир куртту жерге түшүп кеткен мезгилинде кайра ордуна салып туруп, сенин рызкың мага жазылган болсо эмне түштүң деген да. Дегенде баягы куртка Алланын каалоосу менен тил келди, айтты: "Эй Аюп" дейт. Кайрап алып салганда катуу тиштеп алган экен да. Баягы куртчу ушунча катуу тиштеп алган да. Субханалла. Баягы курт айтат: "Эй Аюп" дейт. "Сен кайдан билесиң менин рызкым каякта экенин? Алла Таала бүттү деп жерге түшүргөн да. Сен билесиң да менин рызкым каякта экенин? Сен рызкы бергич болуп кеттиңби?" Дегенде анан тооба келтирген себебинен Аллах Таала күнөөсүн кечирди деген. Алла Таала анын жаштыгын кайтарып берди. Анын балдарын кайтарып берди. Мал мүлкүн кайтарып, ордуна бүткүл нерсесин ордуна кайтарып берди дейт аалымдар.